Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Жакшы эс алып жатасыңарбы? Маанайыңар кандай? Ден соолугуңар жакшыбы? Анда сабакка көңүл буруп, окуу куралдарыңарды алгыла. Бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу. 3-класс. Сабактын темасы үй жана жапайы канаттуулар. Сабактын максаты окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, алар менен сүйлөм түзүшөт, суроо аркылуу сүйлөшүшөт, алган билимдерин сүйлөө кебинде колдоно алышат, өз алдынча тапшырмаларды аткара алышат. Үй канаттууларга камкордук көрүү, адамга келтирген пайдасын, жапайы канаттууларды сактоо, коргоо керектигин түшүнөбүз. Балдар, сабакка көңүл буруп, тынч отуруп, сабакты баштайбыз балдар. Жаңы лексикалар менен таанышабыз. Мен менен кошо кайталагыла балдар. Канат, кам көрүү, ачуулуу, сагызган, үпүп. Бул сөздөргө силер түшүнөсүңөрбү балдар? Бул ар дайым биздин турмушубузда колдонгон сөздөр. Канат, кам көрүү, ачуулуу, сагызган, үпүп. Биринчи көнүгүүнү карагыла балдар. Сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Үй канаттууларын көрүп турабыз балдар. Үй канаттууларын көптүк түрдө айтабыз балдар. Биринчи сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Тоок. Лар мүчөсүн ылайбыз, көптүк түрдүн мүчөсү лар. Тооктор, каздар, өрдөктөр. Мен таппай калган канаттууну өзүңөр таап айткыла балдар. Мен кайсы канаттууну таппадым? Аны силер табасыңар. Ал эми бул кандай жаныбарлар балдар? Бул жапайы канаттуулар. Силер билесиңерби балдар? Үй канаттуулары кайда багылат? Жапайы канаттуулар кайда багылат? Эстегилечи, мурда биз 2-класста дагы өткөнбүз. Үй канаттуулар үйдө багылат, жапайы канаттуулар тоодо, токойдо багылат балдар. Анда карагылачы, жапайы канаттуулар кайсылар экен? Үкү, үкүлөр, сагызган, сагызгандар, тоңкулдак, тоңкулдактар. Калганын өзүңөр тапкыла балдар. Анда эмесе тексттерди окуп, мага айтып бергиле. Айылда Бекжан өзүнүн айылы жөнүндө айтып берет. Менин чоң атам айылда жашайт. Короосу абдан чоң. Короосунда ар түрдүү үй канаттуулары бар. Мына тоок жана жөжөлөр. Мен аларга жем, суу берем, мышыктан сактайм. Бул короз, ал эртең менен бүт айылды өгөтөт. Сууда өрдөктөр жана каздар сүзүп жүрүшөт. Алар сууну жакшы көрүшөт. Бул күрп, ал ачуулуу. Мен ага жакын барбайм. Күрптүн да жөжөлөрү бар. Алар бизге эт, жумуртка беришет. Үй канаттууларына кам көрүү керек. Эмне жөнүндө экен балдар? Бул үй канаттуулары жөнүндө экен. Короз жана күрп багышат экен. Аларды кандай багат экен балдар? Силер мага айтып бергилечи. Жапайы канаттуулар. Жапайы канаттуулар токойдо, тоодо жашайт. Алар абдан кооз, канаттары ар түстүү. Алар уя салышат, балапан басышат. Бүркүт аскаларга уя салат. Ал абдан бийик учат. Көзү абдан жакшы көрөт. Сагызган, үпүп, үкү жана күкүк токойдо жашайт. Алар курт кумурска жешет. Тоту куш абдан кооз. Аны сүйлөгөнгө үйрөтсө болот. Аларды үйдө багышат.
жапайы канаттууларды коргоо керек. Окудуңар балдар? Жапайы канаттуулар токойдо, тоодо жашайт экен. Алар абдан кооз, канаттары ар түстүү болушат. Бүркүт аскаларга уя салат экен. Ал абдан бийик учат, көзү абдан жакшы көрөт. Сагызган, өпөп, көкөк, үкү булар токойдо жашат. Алар эмне жейт? Алар курт кумурска жейт. Жапайы канаттууларды эмне кылыш керек балдар? Жапайы канаттууларды коргоо керек. Сөздүктөрдү жаттагыла балдар. Сөздүк дептериңерге жазгыла дагы, жаттап алгыла. Анда балдар бүгүнкү датаны жазасыңар. Тема үй жана жапайы канаттуулар деп жазасыңар дагы. 4-чү көнүгүүнү жазгыла. 4-чү көнүгүүдө көп чекиттин ордуна К мүчөсүн улап жазасыңар балдар. Мен күнүгө тоокторго жем берем. Алар адамга жумуртка, эт берет. Аларга жем жана суу бериш керек. Каз жана өрдөктөр сууга түшүшөт. Ушундай кылып, дептериңерге жазгыла балдар. Бул сүйлөмдү дагы жазасыңар балдар. Жапайы канаттуулар кайда жашашат? Жапайы канаттуулар тоодо, аскада, токойдо, зоодо жашашат. Бул сүйлөмдөрдү дагы жазгыла балдар. Суроолорго жооп бергилечи балдар. Үй канаттуулары кайсылар? Сууда эмнелер сүзүшөт? Короз эмне кылат? Үй канаттууларын кандай пайдасы бар? Үй канаттуулары эмне берет? Ал эми жапайы канаттуулар кайсылар? Алар кайда жашашат? Алар кандай болушат? Аларга кандай мамиле кылуу керек балдар? Балдар, биз үй канаттуулар менен жапайы канаттууларды бири-биринен кандай айырмасы бар? Балдар билдиңерби? Үй канаттуулары үйдө, адамдын колунда, адамдар жерин берип багышат. Ал эми жапайы канаттуулар өздөрү курт кумурскаларды терип жеп, өздөрүн өздөрү багат балдар. Алар аскада, зоодо, токойдо жашашат. Күн айырмасы чоң балдар, билип алгыла. Анда эмесе балдар, ырларды көркөм окуйбуз, жаттайбыз. Каз кой койтуп созуп моюнун, шамалга тосуп койнун, каркылдап канат күүлөп, басканы кандай соонун. Күрп канатын жерге сүйрөп, белгисиз тилде сүйлөп, кызарып мойну башы корозду сүрдүү жүрөт. Корозду сүрдүү жүрөт. Бүркүт канаттуунун кыраны, тырмак тумшук куралы, көзү көрсө түлкүнү илбей карап турабы. Өрдөк суу чачып куушуп ойноп, жем издейт өзөн бойлоп, кээ кезде кетет өрдөк, жоголуп нечен өрдөк. Ушинтип силер дагы жаттагыла балдар. Үй тапшырма ырларды жаттагыла. 3-чү көнүгүү 74-чү бет балдар. Бүгүнкү сабакта силер эмнени үйрөндүңөр балдар? Биз бүгүн жапайы жана үй канаттууларын билдик балдар. Үй канаттуулар менен жапайы канаттуулардын кандай айырмасы бар? Үйрөндүк балдар. Эч качан унутпагыла.